Аймактарда жайыт жолдорунун начардыгы айрыкча чабандарга кыйынчылыкты туудурган. Мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун алкагында мындай көрүнүш артта калды. Азыр малчылар ириде жайыттарды туура жана натыйжалуу пайдаланууну билип калышты. Кошумчаласак, долбоордун алкагында 120 жайыт комитетине жардам көрсөтүлгөн. Ал үчүн $46,000 грант берилсе, каражатка атайын техникалар сатып алынган. Экскаватор погрузчик Беларусь тракторун алганбыз. Бу дагы аябай жакшы тоолордун, жолдордун, ошондой эле айылдагы элдердин да муктаж жумуштарын аткарып, бул дагы аябай чоң көрүнүктүү иш болду. Буга чейин жыйноо өтө кыйын эле. Ушул долбоор 14-жылдан баштап иштегенден бери биз жанагыдай долбоорлорду ишке ашыргандан кийин элдер көрүп дагы ушу жайытакылар кенен чогултула баштады да. Анткени себеби мурун жайыт комитеттер ушу тоого кандай жайытка акча төлөйт деп элдердин бир ушундай бир аң сезимине кирген нерсе эле. Жолдорду тазалап түздөп берүү боюнча мына мурда биздин жайыт комитеттердин акыбалы жетпесе, ушул проекттин негизинде жакшы иштер болгону үчүн алыскы жайыттарга чейин биздин ошол малчыларыбыз чыгып калышты да. Бул дагы жанагы грейдер деп алып беришти, ал грейдер дагы жолду түздөп берип жакшы иштерди жүргүздү да. Долбоор 2013-жылы башталып, Ысык көл, Нарын жана Жалал Абад облусу болуп 130 айыл аймагын камтыган. Мал киндиктүү аймактардагы ветеринарлар үчүн жабдыктар менен катар атайын техникалар сатып берилди. Инструменттер деген багы колдончу нерселер эски болгондуктан көп иштер болгон эмес, көп жумуштарыбыз жакшы жылчу эмес. Эми ушу долбоор негизде болуп, азыр биздин райондо жаштар да көп, башка райондорго, башка областтарга караганда дары-дармектер которулган негизинде Реф-1 вакцинасы жана иттерге таблетка берилген негизинде ушу биздин райондо быйыл бир да адам ушу бруцеллез менен ооруган жок. Биз сыймыктанып айтчу жердебиз. Бардык айыл өкмөттөрүндө, аймактарында бирден кем эмес ветеринардык клиникаларды куруу боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө ошол 39-40 ветеринардык клиника түзүлдү. Бизге мына жалпы 82 атайын техникаларды алдык. Ошол техникалардын жардамы менен биз ошол өзгөчө мына алыскы жайыттарга баруучу жолдорду оңдолду, көпүрөлөр салынды. Мал ылаңын азайтуу менен катар адамдардын саламаттыгына кам көрүү. Мындан 6 жыл мурда бруцеллез оорусуна чалдыккан жергиликтүүлөрдүн саны 4500гө жетсе, азыр кыйла азайып 1000ге чукулдады. Долбоордун алкагында сатып алынган дары-дармектердин пайдасы мисал. Ушу проекттердин ишке ашырылып атканда ошо почти 7 эсеге бруцеллез элдин арасында 4000ден ашып кеткен бруцеллез элдин ооруганычы азыр болсо уже 700гө түшүп калды. Почти 7 эсе кыскарды да. 7 эсе кыскарды бруцеллез менен ооругандар. Азыр мына экиник колдордун мегада күрөшүп, аларга жанакы ит мышыктарды дарылоого өткөнбүз. Бул боюнча дагы жакшы иштер жүргүзүлдү. Мына былтырдан баштап уже бунда азайып баштады экиник кокоз менен ооругандардын. Мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун алкагында 100дөн ашуун ветеринар окутулду. Учурда алар аймактарда кызмат кылышууда. Ириде кадр жетишсиздиги жоюлду. Проект толук иш-чаралар ишке ашып атат да. Айта кетсек, мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун жалпы каржы суммасы $25 миллион болсо, анын 10 миллиону гранттык негизде. Максат жайыттарды пайдаланууну жакшыртуу, малдын ден соолугуна карата иштерди аткаруу, ошондой эле сүттөрдү кайра иштетүүнү күчтөндүрүү саналат. Салбат Эркетаева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Чүй облусу.